Саламатсыңарбы урматтуу замандаштар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы реалдык газ абалынын теңдемеси жана изотермалар деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө реалдык газдардын модели, газ жана газ абалынын теңдемеси менен таанышасыңар. Реалдык газ менен идеалдык газдын изотермаларын салыштырасыңар. Жана заттардын газ жана суюк абалдарынын өз ара байланышын аныктайт экенсиңер балдар. Ошондой эле сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: реалдык газ, идеалдык газ, критикалык параметрлер, молекуланын көлөмү, молекулалардын аракеттешүү күчү жана суюлтулган газ. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабакта Менделеев-Клапейрондун теңдемеси деген теманы өттүк элек. Бул Менделеев-Клапейрондун теңдемеси же болбосо газ абалынын теңдемеси албетте идеалдык газдар үчүн гана туура болуп саналат. Албетте бул теңдеме менен реалдык газдардын да кээ бир учурлары үчүн иштеп чыксак болот. Башкача айтканда, Менделеев-Клапейрондун теңдемеси реалдык газдардын кээ бир учурлары үчүн туура десек болот. Бирок жалпысынан алганда, жалпы реалдык газдардын көптөгөн параметрлерин изилдөө үчүн, алардын касиеттерин изилдөө үчүн Менделеев-Клапейрондун теңдемеси жетишсиздик кылат экен балдар. Деги эле идеалдык газ дегенибиз эмне эле балдар? Гана кайталай кетеличи. Идеалдык газ деп биз реалдык газдын жөнөкөйлөтүлгөн моделин айттык элек. Негизги идеалдык газдын касиеттери кандай эле? Бул биринчиден, идеалдык газдарда молекулалардын арасындагы өз ара аракеттешүү күчү эске алынбайт дедик элек. Экинчиден, идеалдык газдарда молекулалардын арасындагы өз ара кагылышуу абсолюттуу серпилгичтүү болуп өтөт дедик элек. Башкача айтканда, алар кагылышканда эч кандай энергиясын бири-бирине беришпейт. Ошол энергиясы менен кайра карама-каршы багытты көздөй кыймылга келет дедик элек. Жана үчүнчү касиети, молекулалардын суммардык көлөмү өтө кичине деп айттык элек балдар, эсиңерде болсо. Эми реалдык газ түшүнүгүнө кирет экенбиз. Реалдык газ дегенибиз эмне? Жана ал кандай касиеттерге ээ экен балдар? Реалдык газ дегенибиз бул анын касиеттери молекулалардын өз ара аракеттешүүсүнө көз каранды болгон газдар экен. Мына биз дем алып аткан кычкылтек, ошондой эле ааламда кеңири тараган суутек газы, метан газы, үйлөрдө колдонуп жүргөн пропан газы жана башка, ушулардын баарысы реалдуу газдардын мисалы катарында болот балдар. Эми реалдык газдардын негизги касиеттерин айта кетели. Булар кандай экен? Биринчиден, молекулалар өз ара тартылышат жана түртүлүшөт. Мына реалдык газ менен идеалдык газдын эң негизги айырмачылыктары ушулар экен балдар. Идеалдык газда демек молекулалардын ортосундагы өз ара аракеттешүү күчүн эске албайт экенбиз. Ал эми реалдык газда албетте булардын өз ара аракеттешүү күчүн эске алууга туура келет балдар. Экинчиден, реалдык газдарда молекулалардын өлчөмдөрү дагы эске алынышы керек экен. Башкача айтканда, молекулалардын тартышуу жана түртүшүүсүндө ал молекулалардын өлчөмдөрүн дагы эске алышыбыз керек экен. Ошо өлчөмдөрүнө жараша кандайдыр бир аралыкта алар түртүшүү күчүнө катышат, ал эми кандайдыр бир чоңураак аралыкта кайра тартылышат. Мына демек реалдык газдар жөнүндө сөз кылганда балдар, биз молекулалардын өлчөмдөрүн дагы эске алат экенбиз. Жана үчүнчүдөн болсо, газ, реалдык газдарда белгилүү шартта бир агрегаттык абалдан башка агрегаттык абалга өтүшү мүмкүн экен балдар. Идеалдык газда болсо, биз идеалдык газды канчалык кыссак дагы ал газ боюнча эле, башкача айтканда, ошол эле агрегаттык абалын сактап калат. Реалдык газда кичине башкачараак экен. Реалдык газда кандайдыр бир шарттарда газ бир абалдан экинчи абалга өтүшү мүмкүн экен балдар. Эми балдар, деги эле мурунку сабакта өткөндөй, ушул идеалдык газды туюндуруучу абалдын теңдемеси Менделеев-Клапейрондун теңдемеси менен аныктайбыз дегенбиз. Ал PV барабар M бөлүнгөн μ RT формуласы менен берилет дедик элек.
Мындан биз бир аз өзгөртүп түзөлө. М бөлүнгөн миу бул заттын санын берет. Аны биз нью тамгасы менен белгилейбиз. Анда ПВ барабар биздеки нью РТ деген түргө келет. Ньюну биз барабардын сол жагына өткүзө турган болсок, анда ПВ бөлүнгөн нью барабар РТ деген формуланы алат экенбиз. Ал эми В бөлүнгөн нью бул ВМ же малярдык көлөм деп аталат экен булар. Эми мындан биз формулабызды ПВМ барабар РТ деп өзгөртүп түзсөк болот экен. Мына бул жерде барабардын сол жагы дагы, оң жагы дагы барабар. Эми эгерде ушул барабардыктын катышын алат турган болсок, албетте биз бир деген мааниге ээ болобуз. Башкача айтканда, эгерде барабардын оң жагы дагы, сол жагы да барабар болсо, анда булардын катышы бирди берет, Бул балдар. Демек, идеалдык газдарда ушундай бирди берет экен. Ал эми реалдык газда иш башкача экен. Аны эксперименталдык чыгарылган маанилери менен түшүндүрүп көрөлү. Мисалы, турактуу температурада азот газын басымын уламдан чоңойто берген. Ошол учурдагы ПВМ бөлүнгөн РТнын катышын байкап көрөлү. Демек, бир атмосфералык басымда, албетте, бул идеалдык газдагыдай эле 1ге барабар болгон. Бирок, эгерде биз атмосфералык басымды жогорулата баштасак, башкача айтканда 100 атмосфера менен бере турган болсок басымды, анда алардын катышы 1 болбостон кайра тескерисинче азайып кеткен. Эмне үчүн мындай болгон? Муну түшүндүрүш үчүн мисалы лифттеги адамдарды элестетели. Деги эле газдын басымы дегенибиз эмне эле? Газдын басымы бул ошол газ жайгашкан идиштин каптал беттерине жасаган ар бир молекуланын басымы, башкача айтканда урунуусу, Мына ушул жердеги лифттеги адамдарды лифттин каптал беттерине урунуп атат десек, эгерде көп адам болсо, албетте ал каптал беттерине лифттин көп адам урунат. Демек, бул жерде биз басым көбүрөөк деп айтабыз. Ал эми азыркы учурда болсо, биз көргөн учурда сырткы басымды чоңойто баштасак, анда басым кичирейип атат. Эмне үчүн кичирейет? Бул жерде ошол эле лифттеги адамдарды ошол лифттин каптал беттерине урунбастан так ортосуна чогулуп кучакташып туруп алгандай элестетсек болот да. Мында демек ошол газдын молекулаларынын тартуусу, башкача айтканда кандайдыр бир басымда газдын молекулалары жакындашып, анан өз ара тартышуу, молекулалардын ортосунда тартышуу күчү орун алат экен дагы, демек басым азайып кеткендиги ошондон болуп атат. ПВМ бөлүнгөн РТ катышы 0,9 берип атат. Эми андан ары кетсек, эгерде 200 атмосфералык басымды берет турган болсок, анда 1/1048, анда көбөйө баштайт экен кайра тескерисинче. Бул эмне менен түшүндүрсөк болот? Демек, эгерде молекулалар өтө жакындай баштаса, анда ал жерде кайра тескерисинче түртүшүү күчү аракет эте баштайт экен. Ошонун натыйжасында молекулалар кайра түртүшө баштайт. Ошондуктан басым чоңое баштайт экен балдар. Жана 500 болсо 1,39, 1000 атмосферада демек 2,1069. Улам басым көбөйгөн сайын ал кайра катышы дагы чоңоюп барат, балдар. Мына балдар, демек, мунун баарысы ушул реалдык газдарда закон ченемдүүлүктөр идеалдык газга караганда башкачараак болот экен. Ошондуктан реалдык газдардын абалын аныктоо үчүн дагы бир теңдеме керек болгон. Мына ушул реалдык газдардын абалын аныктоочу теңдемени чыгарган бул улуу физик голландиялык окумуштуу Ван дер Вальс болгон. Ван дер Вальс жөнүндө айта кетсек, негизи Ван дер Вальс мектепти аяктагандан кийин эле ошол мектепке башталгыч класстардын мугалими болуп кирет дагы, кийин физика илимине кызыгуусу артып, 3 жыл ушу университетте физика лекцияларын уккан. Андан ары өзүн өнүктүрүп отуруп, молекулярдык физика илиминде чоң жетишкендиктерге жетишкен экен ал. 1869 жылы молекулалардын өз ара аракеттешүү күчүн ачкан. 1873 жылы болсо реалдык газдардын абалынын теңдемесин чыгарган экен. Мына ушул ачылышы үчүн ал 1910 жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болгон экен балдар. Эми Ван дер Вальстын теңдемеси кандай экен балдар? Мына биз Менделеев Клапейронун теңдемесин билебиз, идеалдык газ абалынын теңдемесин. Ал эми Ван дер Вальстын теңдемеси болсо балдар, биз жогоруда айтып кеткендей, реалдык газдарда өз ара молекулалардын тартышуу күчүн жана түртүшүү күчүн, ошону менен бирге ар бир молекуланын көлөмүн дагы биз эске алышыбыз керек экен. Мына ошондой эске алуу менен чыгарылган Ван дер Вальстын теңдемеси P
кошулган а бөлүнгөн v квадрат кашанын ичинде v минус b барабар rt деген формула менен берилет экен балдар. Мында а менен b чоңдуктары молекулалардын өз ара аракеттешүү күчүн жана молекуланын көлөмүн эске алуу менен экспериментте ченелген турактуулар экен. Эми балдар, азыр болсо ушул айтылгандар боюнча бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Төмөнкү сүрөттөрдүн кайсынысында Ван дер Вальстын күчү жөнүндө сөз кылсак болот? Биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Демек, Ада эмне экендигин көрүп турасыңар, гравитациялык өз ара аракеттешүү, Бда болсо электромагниттик өз ара аракеттешүү, Вда ядролук өз ара аракеттешүү, Гда молекулалардын өз ара аракеттешүүсү. Демек, ушулардын ичинен кайсынысында биз жогоруда айтып кеткендей Ван дер Вальстын күчү жөнүндө сөз кылсак болот экен. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Мен башында кичине жардам да кылдым, Албетте бул жерде туура жооп Г. Башкача айтканда, гравитациялык дагы эмес, электромагниттик дагы эмес, ядролук дагы эмес, бул молекулалардын ортосундагы өз ара аракеттешүү күчү, албетте ушул Ван дер Вальстын күчү деп аталат экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо балдар, идеалдык газдын изотермасы менен реалдык газдын изотермасы кандай болот? Изотермалык процесс дегенибиз эмне эле? Буга чейин айттык элек. Демек, температура турактуу болгон кездеги басымдын көлөмдөн болгон көз карандылыгын көрсөтүүчү процесс бул изотермалык процесс деп айттык элек. Мисалы, идеалдык газдарда ал кандайча жүрчү эле? Мынакей силер көрүп тургандай, идиште кандайдыр бир V1 көлөмүндө жана P1 басымында газ жайгашкан. Аны силер графиктен да көрүп турасыңар, V1 көлөмүндө жана P1 басымында. Эми ушул жердеги изотермабыз кандай болот графикте? Демек, эгерде биз көлөмдү өзгөртө баштайт турган болсок, же болбосо поршенди жылдырып, газды кыса баштасак, ал кандайдыр бир V2 көлөмүнө чейин кысылат. Мына ушул учурдагы изотермалык графикте өсүп аткандыгын байкап атасыңар. Демек, бул жерде силер байкагандай көлөмдүн V1ден V2ге чейин кичирейиши менен бирге басым эмне болуп атат? P1ден P2ге чейин өсүп атат балдар. Демек, идеалдык газдарда ар дайым изотермалык сызыгыбыз ушундай сызык менен берилет экен балдар. Ал эми реалдык газдарда кандай болот? Реалдык газдарда бир аз башкачараак болот экен. Демек, идеалдык газда канчалык газды кыссак дагы ал сөз түрдө газ түрүндө калат. Ал эми идеалдык газдарда, мисалы, мына ошол эле поршенди кысуу менен, басымды чоңойтуу менен, көлөмдү кичирейтүү менен бир абалдан экинчи абалга өткөзсөк газды, ал кандайдыр бир К деген бул жерде критикалык абал, же болбосо критикалык чекит деп аталат. Мына ушул критикалык чекитке туура келген басым критикалык басым деп аталат, көлөм критикалык көлөм деп аталат, температура критикалык температура деп аталат. Мына ушул критикалык чекитке келгенде газ бир агрегаттык абалдан экинчи бир агрегаттык абалга өтөт экен. Биздин учурда газ абалынан суюктукка өтүп атат балдар. Жана анын изотермалары силер көрүп тургандай, идеалдык газдын изотермалык сызыгына караганда башкача болот экен. Мына бул жерде силер көргөндөй кандайдыр бир басымдын турактуу сакталган сызыгы көрүнүп атат. Бул жердеги басымдын турактуу сакталган сызыгында ошол газдын бир абалдан экинчи абалга өткөндөгү критикалык моменти туура келет экен балдар. Бул учурда мисалга мынакей поршень кысылып келатканда көрүп атасыңар, Адан Бга чейин газ абалы, ал эми Бдан Сга чейин каныккан буу, мында суюктук жана газ абалы пайда болот. Жана Сдан Дга чейин болсо толук газдын баарысы конденсацияланып суюктукка айланган абал болот экен балдар. Мынакей силер көрүп тургандай график менен берсек болот экен. Бул жерде ушул критикалык чекитте биз эки фазалуу абалды байкайт экенбиз. Бир учурда суюктукту дагы, газды дагы. Демек, критикалык абалда газдын тыгыздыгы суюктуктун тыгыздыгына барабар болот экен. Мында конденсацияланган суюктуктун тыгыздыгы ошол жерде кайра бууланып аткан газдын тыгыздыгына барабар абал критикалык абал деп аталат экен. Ошондой эле ушул жерде буунун каныккан абалы болот. Демек, каныккан буу дегенибиз эмне? Суюктук менен термодинамикалык тең салмактуу болгон газ каныккан
буу деп аталат экен. Башкача айтканда, бууланып аткан молекулалардын саны суюктукка айланып аткан, же болбосо конденсацияланып аткан молекулалардын санына барабар болгондо биз бууну каныккан буу деп айтат экенбиз балдар. Азыр болсо балдар, ушул критикалык абалды көргөзгөн кичине видео тасма бар эле. Ошол видео тасмадан эфирдин критикалык абалын байкоо жүргүзөлү. Андан кийин дагы бир видео тасма көрүп, ал жөнүндө дагы ушул критикалык абал жөнүндө кеңири түшүнүк алалы дагы. Андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Анда эмесе, биринчи видео тасмага көңүл бурам. Эфирдин критикалык абалын көрсөтүүчү түзүлүштү демонстрациялайбыз. Түзүлүштө ар кандай деңгээлде эфир куюлган 3 ампула илинген. Биринчиси берилген критикалык көлөмгө барабар. Критикалык көлөмдөн чоң жана критикалык көлөмдөн кичине ампулалар. 3 ампула ичинде ысыткыч спираль орнотулган жабык идиште орнотулган. Спираль идиштеги абаны бара-бара ысытат. Isıtkычты күйгүзгөндө спираль кызарып, идиштин ичиндеги аба ысый баштайт. Бул жол менен 194 градус Цельсияда эфирдин критикалык абалы байкала баштайт. Биз эфирдин 3 ампулада тең бууланып баштаганын байкап жатабыз. Критикалык массадан кичине массадагы эфир куюлган ампулада эфир толугу менен бууланып газга айланды. Критикалык массага барабар болгон ампулада интенсивдүү кайноо болуп жаткандыгына карабастан эфирдин деңгээли өзгөрбөй тургандыгын байкап турабыз. Ал эми критикалык массадан чоң массадагы ампулада эфирдин деңгээли бара-бара өсүп бараткандыгын байкоого болот. Азыр биз эки фазалуу абалдагы газдын жана суюктуктун тыгыздыгы бирдей болуп калган критикалык моменттин пайда болушун байкайбыз. Бул учурда критикалык көлөмдөн чоң көлөмдөгү ампулада эфирдин деңгээли көтөрүлүп барып жок болуп кетет. Ал эми критикалык көлөмгө барабар көлөмдөгү ампулада эфир кайсы деңгээлде болсо, ошол деңгээлде жок болуп кетет. Башкача айтканда, суюктуктун баары газга айланат. Эми болсо ысытууну токтотуп, идиштеги жылчыкты ачып, системаны муздата баштайбыз. Бул учурда силер көргөндөй конденсация кубулушу жүрдү. Эфир конденсацияланып, биз кайрадан эки фазалуу абалды көрүп турабыз. Тажрыйбаны кайталайбыз. Бул учурда төмөнкү жарыктаныш менен байкоо жүргүзөбүз. Мындай ыкма бизге заттын критикалык абалындагы кээ бир оптикалык өзгөчөлүктөрдү байкоого жардам берет. Мына, биринчи ампулада суюктуктун толук бууланышы болуп өттү. Экинчи жана үчүнчү ампуладагы суюктуктарга байкоо жүргүзөбүз. Деңгээлдер өсүп жатат. Ортодогу ампуладагы эфирдин толук буулануу учуруна көңүл буралы. Биз эфирдин күңүртөлүшүн байкайбыз. Бул момент критикалык чекитке туура келет. Азыр болсо кайрадан системаны муздата баштайбыз. Конденсация моментинде ампулалардын бүткүл көлөмү боюнча заттын эки фазалуу абалы пайда болот да, ал кескин түрдө карарып кетет. Конденсация учурунда пайда болгон суюктуктун майда тамчылары жарыкты күчтүү чачыраткандыктан эфир карара түшкөндүгүн байкайбыз. Мына биз көргөндөй, биринчи сол ампулада, экинчи ортосунда күңүртөлүү жүрүп өттү. Мындан кийин зат эки фазалуу абалга келип, төмөн жагында суюктук, жогору жагында газ орун алат. Мына балдар, биз силер менен температуранын жогорулашы менен эфир суюктугунун кайнап, бууга айланып, башкача айтканда, ошол учурдагы газга айлангандагы критикалык моментин байкадык. Ошондой эле кайра газ абалынан кайра суюктук абалга өткөндөгү, же болбосо конденсациялангандагы да критикалык моментине байкоо жүргүздүк. Азыр болсо балдар, биз метан газын тескерисинче температураны төмөндөтүп, же болбосо муздатуу менен суюктукка айлангандагы критикалык моментине байкоо жүргүзөбүз. Ал үчүн дагы төмөндөгү видео тасмага кайрылалы. Газдын суюктукка өтүшү бир эле критикалык температурадан төмөнкү температурадагы басымды чоңойтуу менен жетишүүгө болбостон, турактуу басым кезинде сырттагы температураны төмөндөтүү менен да жетүүгө болот. Үйлөмө шарикте абадан болжол менен 2 эсе жеңил болгон метан газы толтурулган. Ошондуктан шарик учуп турат. Атмосфералык басымдагы метандын кайноо температурасы болжол менен -100 градус Цельсияга барабар. Ошондуктан эгер шарикке суюк азотту куйсак, анда шариктин көлөмү кичирейип, ичиндеги метан газы суюктукка айланыш керек.
Азыр ошону текшерип көрөлү. Биз көрүп тургандай, шариктин көлөмү кескин түрдө азайып баштады. Анткени суюлтулган газдын көлөмү газдын көлөмүнө караганда бир нече 100 эсе аз болуп саналат. Шариктин ичинде биз суюлтулган метанды көрүп турабыз. Шар курчап турган жылуу абанын натыйжасында жылый баштайт да, ичиндеги метандын бууланып газга айланышы менен көлөм тез чоңое баштайт. Шариктин ичинде метан кайнап жаткандыгын байкап жатасыңар. Качан шардагы бардык метан бууга айланганда, шарик өзүнүн баштапкы формасын алат да, абадан жеңил болгондуктан анда калкып учуп кетет. Анда эмес балдар, реалдык газдарга арналган бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен реалдык газдар модели менен тааныштык, реалдык газдардын касиеттери жөнүндө сөз кылдык жана реалдык газдардын изотермаларын салыштырдык. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.